Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Urmattu cemaat, jana urmattu mu'min musulman bir tuğandar. Allah Taala har birimizdin Allah'a kılıp жатқан ibadatlarımızды, jana жақсы işlerimizni Allah Taala özü kabul kılgan bolsun. Musulman bir tuğanдар, özümü jana sizlerge takvalılıkты osiyat nasihat kılamın. Antkeni takvalılık Allah Taala'dan korku, jana Allah Taala buyurgan işte atkarı, jana Allah Taala tıygan işlerden tıyılu, bul oşol pendenin бактылуу болуусунун эң негизги себеби. Эми бул жашоодо сиз ишенген адамдар бар, жана сиз аларга ишенбеген адамдар бар. Жашоо мына ушундай болот. Кала берсе, соода кылсаңыз, бир нерсени сатып алсаңыз, же бир нерсени сатсаңыз, ошол сатып алган кезде ошол нерсенин гарантиясыны, кепилдигини талап кыласыз. Же бир нерсени саткан кезде ошол саткан нерсеңиздин гарантиясын айтып, кепилдигин айтып сатасыз. Айрыкча азыркы кезде бир нерсени сатып алган кезибизде көбүнчө 1 жыл, 3 ay, 5 ay, 2 yıl, 3 yıl деп, жашоодо бизге керек болгон нерселерди гарантиясы менен, кепилдиги менен сатып алабыз. Эми ошол нерсени сизге саткан адам, же бир нерсени сизден сатып алган адам канчалык деңгээлде ишеничтүү? Бул эми адамдардын арасында ар кандай болот. Adamların жақшысы бар, адамдардың жаманы бар. Эми туғандар, Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге осият, насаат кылып, өзү кепил болгон иштер бар. Эми Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кебир амалдарга, кебир иштерге кепил болгон болса, гарантия берген болса, бул акыйкат. Эми биз Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга шексиз ишенебиз. Ал кишинин ар бир сөзүн биз ошол Аллах Тааладан келген вахий, Аллахтын шарияты деп кабыл алабыз. Ал кишинин ар бир айткан сөзү чындык, жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам чынчыл киши, жана Раббисинен чындыкты алып келип акыйкатты баяндаган киши. Жана ошондой эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям шарияттан сүйлөгөн кезде мына ушул нерсени жакшы билейли, эч качан өзүнүн нафсы каалоосунан сүйлөгөн эмес. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى дейт Аллах Таала Куранда. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ага вахий кылынган, кабар берилген нерсени гана сүйлөйт. Башка нерсени сүйлөбөйт дейт Аллах Таала. Бир гана вахий кылынган Аллах Тааланын ошол вахийсин гана сүйлөйт. Шарият негиздерин, шариятты баяндаган кезде. Эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бейишке кирүүбүзгө кепил болду. Кайсы иштерде? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындайча айтканда гарант болгон иште, жана жанындайча айтканда кепил болгон иште каттуу күч талап кылынбайт кишиден. Өтө бир каттуу физический бир күч талап кылынбайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эми азыр кебир амалдарды баяндайбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кепил болгон ошол иштерден тыйылсаңар, мен силердин бейишке кирүүңөргө гарантия беремин деп айткан. Мындайча айтканда, кепил боломун деп айткан. Имам Ахмад
өзінің мұснадында рываят қылады төменгі хадисте, жана Ибн Хиббан өзінің сахихінде, жана Хаким Мустадракта, жана башқа сахих топтомдорда рываят қылынған бұл хадис сахих хадистердің бірі болып саналады. عن عبادة ابن صامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال бұл хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабасы Убада ибн Самит радияллаху анху рываят қылады. Мынау шул хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: «Идману ли ситтан мин анфусикум адману лакумул джанна». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: сілер маға 6 нәрсенің кепілдігini бергіле, мен сілерге 5-ке кіруіңерге кепіл боламын деп айтты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мынау шул 6 нәрседе біз егер мынау шул пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мынау шул хадисте айтылған осият насихатын атқара тұрған болсаң, бұл жашауымызда сабыр қылып ишке ашыра тұрған болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кепілдік берді. Бұл кепілдік, бұл атауыздың кепілдігі емес, же бір жақын адамымыздың, же бір жақын танышымыздың кепілдігі емес. Бұл Аллах Тағала жақсы көрген пайғамбарлардың төресі, дүйне жана ақыретте бақтылы болған кіші пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның кепілдігі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мына ушул хадисте айтады: «Усдуку иза хаддастум, ва ауфу иза ваадтум, ва адду иза утминтум, вахфазу фуруджакум, ва гудду абсаракум, ва куффу айдиякум». Мына ушул 6 нәрсе. Мына ушул 6 нәрсенин 6 осият насихаттын ушул хадисте айтылған 6 ишке ар бирине өзүнчө токтолуп өтөбүз. Мына ушул 6 амалды аткарсак, орундасак, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыр акыбетте мына ушул 6 нерсени аткарган кишилерге, мына ушул 6 амалдан орундаган адамдарга 5ке кирүүлөрүнө өзү кепил болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү мойнуна алды. Қарап көрсек, жөнөкөй эле иштер, эч бир кишиден бир физический бир күч талап кылынбайт. Ошо сабыр кылсак эле болду. Мына ушул өмүрүбүздүн акырына чейин мына ушул иштерди аткара турган болсок, жакшылык экен. Аллах Таала 5 тууралуу ыйык Куранда айтат. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ودخلوا بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Барыбыз ушул акыр акыбетте 5ке кирсек экен, жаннатка кирсек экен деп жашайбыз. Мусулман кишинин жүрөгүндөгү эң бир үмүттөрүнүн бирөөсү дагы мына ушул. Анткени эртеби кечпи барыбыз бул дүйнөнү таштап кетерибиз анык. Акыйкат күн сайын ошол ажалыбызга саат өткөн сайын, жыл өткөн сайын жакындап баратабыз. Кандай инсан болбойлу? Бул акыйкат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге бир дүйнөлүк бир нерсенин кепилдигин, же бир алтындын кепилдигин, же бир күмүштүн кепилдигин, же адамдардын колундагы баалуу бир нерсенин кепилдигин берген жок. Бул асмандар менен жерден чоң болгон 5тин кепилдигин берип атат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Мына ушул нерсеге көңүл бурсак. Мына Аллах Таала бул аяттарда айтат:
Takva kişilerge beyiş alыс emес deydi. Mına uşul kıyamat günü beyiş takva kişilerge alыс emес жерге alıp gelinet deydi. Dağı bir manisi takva kişilerge beyiş yakın eken. Bunun teskerisi jaman insanlarga dagı tozok yakın eken. Mına ошондо Allah Taala uşul ar bir Allah'a berilgen jana Allah ökümdörün saktap жүрүүчүлөргө deydi. Uşul beyişti. Jana kayıptağı Rahmandan korkkondorgo, Rabbisine tova kılуучу жүрөк менен келген адамдарга ода кылынган нерсе. Таза жүрөк менен келген адамдарга ода кылынган нерсе бул бейиш. Бейишке de Allah Taala sak salamat, esen aman, tınçlık menen kirgile deyt eken. Bul tübölüktün günü deyt. Yemi beyiş tübölük. Bul jaşoodо kançalık jaşabaylı, kançalık biz mal mülk toptoboylu, bari nerse bir gün kelip bütöt. İnsan tübölük bolgon ahiretke barat. Bul hakikat. Jana ошондой Allah Taala айтат мына ушул аяттарда, мына ошол жерде каалаган нерселери бар дейт. Көз көрбөгөн мындайча, көз көрүп, кулак укпаган мындайча айтканда, көз көрбөгөн, кулак укпаган жыргалчылыктар бар бейиште. Жана ошондой эле Allah Taala айтат, бейиште көп сыйлыктар, көп жакшылыктар бар дейт. Эми мына ушул 6 нерсени хадисте айтылган 6 ишти, 6 нерсени аткара турган болсок, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бейишке кирүүбүзгө кепил болду. Биринчиси усдуку иза хаддастум. Сүйлөсөңөр туура сүйлөгүлө деди. Мусулман киши өз сөзүндө туура сүйлөсү керек. İman mına ошол kişide anın sözünden bilinет. Musulman kişi, imanı бар kişi aldabайт. Жалган бул имандуу кишиге жарашпайт. Жана ошол кишиде жашабайт. Мына ошондуктан пенде амалында жана сөздөрүндө чынчыл болсо, ошол туура сүйлөсө, мына ошол пенденин бейишке түшүүсүнө ошол чынчылдыгы, туура сүйлөгөндүгү мындайча айтканда себеп болот экен. Башка bir hadiste Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Алейкум бис-сидq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna." Силер чынчыл болгула дейт. Чын сүйлөгүлө дейт Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Алдабагыла дейт. Чын сүйлөгүлө. Чындыгында бул чындык, мындайча айтканда чынчыл болуу кишини жакшылыкка жетектейт дейт. Чынчыл болгон адам бар бир жеңип чыгат. Ага адамдар канчалык жала жаппасын, дүйнөдө да жана акыретте дагы жеңип чыгат. Ал ошол инсан чын сүйлөгөн болсо, сөзүндө жана амалында туура болгон болсо, кээ бир адамдар тарабынан караланганы менен адамдардын көзүнө бир жалганчы болуп көрүнгөнү менен алардын жала жапкандарын алайык, бирок баары бир ошол инсан эгер чынчыл болгон болсо, анын чынчылдыгы баары бир дүйнө жана акыретте жеңишке жетет. Мына ошол чынчылдык бейишке жетектейт дейт. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. Мына ошентип момун киши чынчыл болуп, чын сүйлөп бара берет, качан аракет кылып бара берет, качан Аллахтын алдында ошол чынчыл пенде болуп жазылганга чейин. Бул биринчи Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан мына ошол 6 sıfattın birincisi, süylösöңөр tuura süylөгүлө, süylösöңөр çın süylөгүlө dedi.
Екінші bir sıfat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem екінші айтқан нәрсе, бейішке кіруізге себепші болған амал, وَأَوْفُ إِذَا وَعَدْتُمْ. Уада берсеңер, уадаңарда тұрғыла дейді. İmanды kişiler өзара түзген келишимине кыянаттык кылбайт, жана келишимди бузбайт. Жана ошондой эле бүгүн келишим түзүп, эртең ошол келишимин бузбайт. Эми бул уадада туруу, мына ушул уадада туруу, келишимде туруу, бул ошол мамилелердин эң фундаменти болуп саналат. Сооданын жана социалдык байланыштардын, өз ара адамдардын мамилесиндеги ошол иштердин, байланыштардын, келишимдердин фундаменти. Бардык эле иштер жана бардык амалдар, бардык мамилелер мына ушул жөнөкөй эле амалдын үстүнө курулат. Эгер адамдар ушул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерине, осият насаттарына амал кылышса, бир эле хадис адамдарды өзгөртүп коюшу мүмкүн. Бир эле хадис. Хадистеги бир эле осият насаат адамдарды өзгөртүп коюусу мүмкүн. Бул үчүн биз амал кылуубуз керек. Эгер коомдун, адамдардын арасында мына ушул уаданы аткаруу, мына ушул нерсе кете турган болсо, анда адамдардын өз ара мамилелери бузулат. Жана адамдар бири-бирине ишенбей калат. Адамдар өз аранан бири-бирине душмандашат. Бири-бири менен касташат. Жана ошол финансылык жана бардык соодадагы байланыштар ишенимдүү түрдө жүрбөй калат. Бул жашоодо инсан бирөө менен мамиле кылат, соодада мамиле кылат, жана келишим түзөт. Эгер мына ушул уадада туруу деген нерсе адамдардын арасында калыптанбаса, мына ушул нерсе адамдар амал кылбаса, анда адамдардын өз ара мамилелери бузулат. Мунун акыр акыбети жакшылык эмес барбир. Андан кийинки үчүнчү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын осияты айтканы, эгер ушул 6 нерсени аткарсаңар, бешке кепилмин деп айтты. Үчүнчүсү وَأَدُّ إِذَا أُؤْتِمِنْتُمْ. Аманат берилген болсо, аманатта тургула дейт, аманатты өтөгөлө дейт. Эгер bir musulman kişi bir amanatты тапшырган болсо, ошол нерсени аткаруусу, орундоосу бул милдет. Мына ушул аманаткөй инсандарды, аманатты орундаган инсандарды Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала мактаган. Жана ошондой эле аманаткөйлүк бул имандуу кишинин белгиси, имандуулугунун белгиси. Жана ошондой эле ошол кишинин исламынын жакшылыгы. Мына ошондуктан мусулмандар аманаткөй болсо, өз ара мусулмандардын бири-бирине болгон мал мүлкү жана намысы сакталат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам bir hadisinde айтат: качан адамдардын колунан аманат кеткенде кыяматты күтө бер дейт. Кыяматтын bir белгилеринин бири адамдар аманатка кыянаттык кыла баштайт экен кыямат жакындаганда. Аллах өз сактасын, баарыбызды аманаткөй пенделерден кылган болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам bir hadisinde aytat: "La ukhbirukum manil muslim." Men sizlerge kabar bereyim be musulman degen kim?
Men salimel muslimuna min lisanihi ve yadihi. Musulman degen anın kolundan, jana anın tilinen bürö ziyan tartpagan kişi. Mına ошол musulman. Vel mu'min men aminahun nasu ala amwalihim ve enfusihim. Alimu mu'min bolsa, mu'min kişi bul ağa adamlar mal mülkünde jana öz jandarında işenet. Mına ошол mu'min. Adamlar kala verse mu'min boluş üçün, mına şunday darajaga jetiş üçün adamlar mal mülkünde jana öz jandarında ошол pendege işenet. Mına ошол çınıgı mu'min eken. Bul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer uşul işti atkarsaňar, amanatköy bolsoňor, men silerdi beýişe kirүүňerge kepilmin dedi. Emi törtünçüsü wahfazu furujakum. Mınday aytkanda awratyňardy saktagıla dedi. Jynystyk müçöňörde oşol awratyňardy aramga düşüp kalusundan saktagıla dep aytdy. Bul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den oşol 4-nji osiyatı. Eger kim mına oşol osiyatty, mına oşol 4-nji osiyatty da karmangan bolsa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oşol pendenin beýişke kirүүsüne özü kepil boldu. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de mu'min pendelerde mına şunday maktagan, oşol zinadan alыс bolgan, oşol awratın zinadan alыс karmagan pendelerde Kur'an-ı Kerim'de maktagan. Mına Allah Taala Mü'minin süresinde aytat: "Vellezine hum li furujihim hafizun." Bundan aldınki ayatda al mu'minler namazda huşu menen turuşat. Jana alar zekettä atkarışat. Jana mına kelip mına keyinki ayatlarda alar özlerinin farjların da şetkanda awrattарын oşol saktaşat. Aramdan saktaşat deydi. Alar jınys müçelerin da şetkan aramdan saktaşat. İlla ala azwajihim ev ma malakat aymanuhum fe innehu gayru manumin. Alemin nikesindeki ayaldары je bolbosa küngdörü menen da şetkanda koşulsa ayıplı bolboyt. Hem nikedeki ayalı jana küngdörü. Kimdeki muşulardan başka ayallarda da şetkanda koşulu maksatda da şetkanda izdegen bolsa deydi. Femeri bitega wara zalik fe ulaike humul aadun. Uşu nikesindeki jana küngündögü orundan başka ayaldardı izdey turgan bolsa eme deydi, al zinaga түшкөнү da şetkanda çekten çıkkanı deydi. Hem barыбызга belgili bolgondo ele bul zina, bul bizdin dinimizdeki, İslam dinindeki en çoğun künölördün biri bolup sanalat. Zina kılgan kişi al uşol insandan tövbe talap kılınat. Eger tövbasız öle turgan bolsa Allah'tın kalosuna aslında bir ok. Allah kalasa eger şirk keltirбеген bolsa kalasa keçiret, kalasa oşol cazasını alat. Emi bul künödön, zinadan etiyat bolubuz kerek. Şaytan en bir koozdop çakıra turgan künölördün biri mına oşol zina, nikesiz oynaştık. Emi insan Allah jana paygambarın aytkandарын kılsa, mına oşol osiyatта tura turgan bolsa, awratın aramdan saktasa, uruq tukumu saktalıp kalat oşol pendeni. Uruq tukumu saktalıp kalat. Zina köböýse, nikesiz oynaştık köböýse koomdu. Adamlar bul bala kimden boldu, kimden töröldü, bunu bilbey kalat. Bunun akır akıbeti jaman, al balkim özünün balası emestir, balkim biröөнүн balasın ömür boyu bagıp жүрgöndür. Al oyloyt, al meni balam dep. Negizi anın balası emes, zinadan törölgön bala boluşu mümkün. Mına ошондуктан zina köýüp kete turgan bolsa, adamdardын uruq tukumu buzulup ketet.
Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Zinaga жақындашпағыла дейді. Бұл ең бір жаман жол дейді. Zina жоғыла тұрған болса, бұл нәрсенің арамдығыны адамдар түшініп жетсе, қауым тазарады. Адамдардың ойы тазарады. Жана ошондой эле қауым, ел, жұрт арқандай оорулардан арылады. Мына ушул 5-ші екен пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, 4-ші екен мына ушул пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан нәрсе: ауратыңарды зынадан сақтағыла деді. Былайша айтканда, арамға түшүп калуудан сактагыла деді. Андан кийинкиси 5-ші осыяты пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын: «Вагудду абсаракум», көзді сақтағыла дедім. Азыркы кезде біз балеленген ең бір күнөөлөрдүн бири дагы мына ушул көздүн арамга түшүп калуусу. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде: «Кул лил муъминина ягудду мин абсарихим ва яхфазу фуружахум, залика азка лахум, инналлаха хабирун бима яснаун». О Мухаммад, имандуу эркектерге айт дейт: бөтөн аялдарга кумардануу менен кароодон көздөрүн тыйышсын. Жана жыныс мүчөлөрүн зынадан сакташсын. Алар үчүн мына ушул нерсе тазараак жол. Аллах алардын бардык иштеринен кабардар дейт. Эгер киши дайым эле жанагындай интернетте отуруп алып анан жылаңач сүрөттөрдү көрө берсе, мунун медициналык дагы зыяны бар. Эгер пенде ошол көзүнү, ауратыны дайым арамдан сактап жүрсө, ошол пенденин күч кубатын Аллах Таала сактап коет. Мына ошондуктан таквалуулук көп жакшылыктарга бул дүйнөдө дагы жана акыретте дагы жетүүбүзгө эң негизги себеп болуп саналат. Таквалуулук. Аллах Таала бөтөн бир чочун аялдарга кароодон кайтарды. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Эми Аллах Таала имандуу аялдарга айт дейт: бөтөн эркектерге кумардануу менен кароодон көздөрүн жумушсун дейт. Мындайча айтканда, көздөрүн тыйышсын. Жана жыныс мүчөлөрүн зынадан сакташсын дейт. Инсан дайым эле мына ушул арам нерселерге, ошол харам нерселерге, жылаңач сүрөттөргө, ал эркек болсун, аял болсун, карай бере турган болсо, бул ошол инсандын шайтан жолуна түшкөндүгүнүн белгиси, жана ошондой эле ошол инсанды васвас, азгырыктар, жаман ойлор басып калат. Жана ошондой эле бул жылаңач сүрөттөргө, жаман нерселерге кароо менен эч качан инсандын напсы канбайт, шахваты канбайт. Жана ошондой эле инсан бул көзү менен зына жасап, акыры барып мына ушул нерсени топтолуп келип отуруп, ошол шайтандын азгыруусунун натыйжасында аураты ишке ашырат. Эгер инсан мына ушул арам иштерден, арам күнөөлөрдөн этият болсо, ибадаттын даамын татат. Азыркы кезде намаз окуйбуз, намаздын жакшы даамын татпайбыз. Имандын даамын татуу, имандын даамы, ибадаттын даамы, бул орозонун даамы, бул намаздын даамы, таттуулугу не үчүн татпай, билбей, бул даамыны билбей калганбыз? Анткени күнөөлөрүбүз себеп. Күнөөлөр көп нерседен бизди көп жакшылыктардан тосуп таштайт. Мына ошондуктан мына ушул арам нерселерге кароо менен пенде акыр акыбетте намазын даамын татпай калат, Куран окуса Курандын даамын татпай калат. Аллах өзү сактасын. Эми 6-чысы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кылган ошол насааттын 6-чысы куффу айдиякум деди. Колуңарды тыйгыла деди.
Kol menen ziyan berip koyudan tıyılуу. Эми киши адамдарга зыян берсе, мындай адамды Аллах Таала жек көрөт экен. Колду тыйгыла деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Жана ошондой эле колу менен дайыма зыян берип жүргөндү Аллах да жек көрөт, жана адамдар дагы жек көрөт. Коомчулук, жалпы элдер мындай адамды жакшы көрбөйт. Жана ошондой эле дайыма колу менен уруп, зулум кылып жүргөн адамдын бул адеп ахлагынын жамандыгынын белгиси дейт алымдар. Жана ошондой эле тарбиясынын жамандыгы дейт. Азыркы кезде бул үммөттөгү кээ бир адамдар мына ушул кол менен уруп, ошол бирөөнүн уруштуруп, мындайча айтканда эки мусулманды уруштуруп, эмемей деп коёбу, бири-биринин оозунун, мындайча айтканда бири-биринин башын жарып таштап атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам колу менен зыян берүүдөн тыйылган адамдарга бейиштин кепилдигин берди. Бул ошол инсандын адеп ахлагынын жакшылыгы. Жана ошондой эле киши ушул колуну тыйса, мына бейиш убада кылынды. Эми мындан да бир жогору бир амалдардын бири, бул эми адамдарга бир тоскоол болгон нерсени алып таштаса. Бул да ошол пенденин ыйманынын толуктугунун белгиси. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан төмөнкү хадисти окуйну. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Марра ражулун би гусни шажаратин ала захри тариqin." Бир киши бир жолдон өтүп калды. Бир жолдон басып өтүп калды. Мына ошол жолдун ортосунда бир адамдарга зыян берген бир бутак туруптур. Дарактын бир бутагы, бир тикенеги туруптур. Жолдогу бир нерсени алып таштоо, адамдарга тоскоол болуп турган нерсени алып таштоо, бул өтө бир чоң бир сооп. Ошондо жанагы киши айтты дейт: "Валлахи ла унахиянна хада анил муслимин." Ушуну мусулмандарга зыян бербесин. Аллахка ант, мына ушул нерсе мусулмандарга зыян бербесин. Ла юзихим. Деп мына ошол нерсени жолдун ортосунан алып таштады. Натыйжада дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Фа удхилал жанна." Бейишке кирди дейт. Кээде биз ойлойбуз, бейиш өтө бир алыс болсо керек бизден деп. Жок, андай эмес, жана аятта айтканыбыздай эле, бейиш таква кишилерге, момун кишилерге жакын эле. Эми кээде жашоодо инсан ошол амал адамдардын көзүнө бир кичине болуп көрүнөт. Бирок эгер ошол амал кичине болуп көрүнгөн амал ихластын негизине, таухидтин негизине, ихластын негизине курула турган болсо, эгер ошол амалы кичине болсо дагы Аллах разы боло турган болсо, ошол пенденин бейишке кирүүсүнө себепчи болуп калат. Эгер кайсы бир амал, кайсы бир күнөө иш өтө кичине болгону менен, эгер Аллах Таала ошол күнөөгө наразы боло турган болсо, разы болбой турган болсо, күнөө боло турган болсо, кайсы бир жаман амал, бирок кичине эле бир амал, бирок Аллах жек көрө турган болсо, ошол пенденин тозокко кирүүсүнө себепчи болуп калат. Мына ошондуктан мына ушул 6 осуятты аткара турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бейишке кирүүңөргө кепилмин деди. Эми мына ушул 6 осуят, мына ушул айтылган 6 осуят бир пендеден бир физический бир күч талап кылбайт. Сабыр кылыш керек, мына ушул эң негизгиси. Мына ошондуктан бейиш эшиктери ачык экен. Пенде үчүн ачык экен. Бейишке алып баруучу жолдор, эгер мына ушул хадистен карай турган болсок, жеңил эле экен. Аллаху алам ва саллаллаху аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллам. Мына ушул хадистин кыскача маани мазмуну мына ушундай.